Буюрса 2 сааттын ичинде 10 ушундай шарик сатышыбыз керек. Акебиз, агабыз чачын кырдырып салат. Ассаламу алейкум, урматтуу Билге ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер үчүн бизде бир сонун жаңылык бар. Буюрса менин алдымда менин устатым, барыңыздар тааныгандай эле Максат Аманов отурат. Саламатсызбы, агай? Ассаламу алейкум, урматтуу Билге ТВ каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Билге ТВ менен маек курмакчыбыз. Өзгөчө бүгүн Максат ака менен чогуу ушундай бир сонун шариктерди сырттан сатып көрөбүз деп максат койдук. Буюрса 2 сааттын ичинде 10 ушундай шарик сатышыбыз керек. Кандай ойлойсуз Максат ака? Жакшы сатабызбы буюрса? Ооба, кече эле олтуруп, буюрса ошол нерсени байкап көрмөй болдук. Кандай болот, кантип сатсак болот. Жаңы жыл алдын адамдар көп болот, адамдар көп чогулган метролордон биз өзүбүздү сынап көрмөкчүбүз. Анан дагы силерге дагы буюрса видео тартып атабыз. Биздин канал Максат Аманов каналы көптөгөн ошол ийгиликтүү инсандардын тарыхын, алардын бизнес жолун көрсөтүп келет ушулга чейин. Биз дагы өзүбүз байкап кече алганбыз, ошол команда менен биргеликте тартып көрсөтүп беребиз. Кандай болот көрөсүздөр буюрса. Андыктан достор, күтүңүздөр. Билге ТВ каналында дагы, Максат Аманов каналында дагы буюрса сонун жаңылыктар бизди күтүүдө. Анда эмесе биз атайын ушул агайыбызга бир-эки даярдаган сурообузду беребиз достор. Максат аке, ушул сиз каналыңызда эми бизнес тармагында өтөм деп чечипсиз да? Ошол алдыга кандай пландар бар? Ушул чынбы бизнес тармагында? Ооба, мен 100 миңге жеткенге чейин буюрса ар кайсы тармактарда видеороликтер чыгардым. Эми вирус не деп коет, эми катталуучуларды көбөйтүү ыкмасы. Ал эми буюрса эми мындан ары жалаң гана биздин мекендештерге пайдалуу болуш үчүн кантип иш баштаса болот, бул жакта мигранттар бир эле зарплатада иштеп жүрө бербейчи. Ошол эле бул жакта ийгиликтүү адамдар бар, ийгиликке жеткендер бар, бул жакта чоң иштерди баштаган мекендештерибиз бар. Ошолордон барып, мындайча айтканда интервью алып, алардын иштерин көрүп, таанышып, ошол багытта видеороликтерди чыгарабыз. Мен ойлойм, көпчүлүк мекендештерге пайдалуу болот деп. Рахмат, баштабыз буюрса. Биз дагы сиздин каналыңыздан аябай көптөгөн бизнес идеяларды, бизнес кеңештерди күтүп калабыз. Аракет кылабыз. Баштабыз. Анан дагы агай, ушул жакында эле күмүш медаль алдыңыз, YouTube'дан 100 миң подписка жетип. Куттуктайбыз буюрса. Бизге дагы ошондой нерсе жуксын эмес, келиңиз коюп. Рахмат. Биз дагы буюрса ошого жетебиз. Биз былтыр максат койгонбуз, буюрса 1 жылдын ичинде жок. Жаңы жылга чейин, ошо 2020 жылга чейин күмүш баскычын 100 миң катталуучу чогултабыз деп максат койгон элек. Буюрса жеттик. Билге ТВга да калайбыз, буюрса 2021ге чейин күмүш баскычын 100 миң катталуучу, анан YouTube'дан көптөгөн тааныштарды, көрүүчүлөрдү чогултат деп. Ишенем сөзсүз. Анча аракет кылабыз биз. Ар бир видеоролик өзүнүн бир максаты болуш керек. Бир маалымат бере турган максат болуш керек, же пайда бере турган максат болуш керек. Жаңы нерсени үйрөтүүчү болуш керек. Анан бир жаңылыкты билдирүү, жеткирүү болуш керек. Анан жөн эле мааниси болбош керек да. Бир видеонун бир максаты болуш керек да. Ошол роликтен адам өзүнө бир кандайдыр бир пайда алыш керек. Анан максаты болуш керек да. Мен видеоролик чыгарып атканда, бул видеоролик аркылуу мен эмнени бере алам деш керек да. Анан көбүндө видеоролик чыгарып атканда мен көбүнчө өзүм пайдалуу болгон видеороликтерди башкаларга дагы пайдалуу деп эсептейм дагы. Көбүнчө ошол нерсени андан да жакшыраак кылып бергенге аракет жасайсың да. Анан дагы бул сөзсүз сага окшогон сендей ой жүгүткөн адамдарга сөз пайдалуу болот. Рахмат. Анан дагы мени кызыктырган нерсе, сиздин буга чейинки чыккан видеолоруңуз аябай ушул мотивация берүүчү болчу да. Анан эмне болду акыркы убактарда ошондой видеолордун просмотру азайып кеттиби? Эмне үчүн ушул бизнес чөйрөсүнө кирүүнү чечтиңиз деген суроо болду да мен үчүн. Башында эми сен адамдар дүйнөдөгү ийгиликтүү адамдардын жашоосуна кызыгат да. Алар кантип ушулга жетишти депчи. Мисалы ошол эле актерлордун, ошол эле чоң бизнесмендердин, ошолордун жашоосуна кызыгат. Алар кантип ушул деңгээлге жетип келди? Алар кандай жолду басып өттү? Ошолорду чыгарсаң, адамдарга мотивация болот да. Бул эми
биз деле ал деле айылда чоңойгон экен же ал деле ушундай кыйынчылыктарды басып өткөн экен, ал деле билген эмес экен башында, анан кийин аракет кылып билген экен деген бул өзү адамды алдыга жылганга жардам берет, мотивация болот дейсиң. Ал эми азыр ошолордун өздөрүнө барып буюрсачы өздөрү менен сүйлөшүп, андан дагы жакшыраак кылам деген форматта болушунча реалдуу. Эң сонунда чын айтсам мен дагы ушул байкенин видеолорун көрүп мен да мотивация алчумун, ар кандай видеолорун көрүп. Мен өзгөчө Арнольд Шварценеггердин видеосунан аябай сонун мотивация алгам. Мен өзүмдүн эстелигим алдында уктаган деген видеосу бар, Масат байке. Ооба, Арнольд Шварценеггер мен деле мындайча айтканда эң ийгиликти багындырган жөнөкөй адамдан ийгиликке жеткен адам катары көрөм. Баары эле ошондой көрсө керек. Арнольд Шварценеггерден аябай кандай чоң үлгү алса болот. Ошондуктан көбүнчө 2-3 ролик менде Арнольд Шварценеггер тууралуу болсо керек. Ошо эң сонун. Анан Максат байке ушул азыр айтып өткөндөй эле шарик сатабыз азыр качып. Анан шарик сатып эмне окуялар болду, биз ошолордун баарын тартып чыгабыз ютубка. Анан достор, эң негизги айтып жаткан нерсе, эгер биз шарик сатып албасак, жаңы жылга чейин план толбой калган болсо, бир аябай коркунучтуу убадабыз бар. Максат Аманов байкебиз, агабыз чачын кырдырып салат. Андыктан достор, видеобузду аягына чейин көрүңүздөр, сөзсүз күтүңүздөр. Негизи бир нерсени баштоодо, сөзүм бөлүп койдум. Негизи бир нерсени баштоодо бир конкреттүү түрдө план болуш керек да. Ушул нерсени аткарам, аткара албай калсам өзүмө бир жаза берем, аткарсам артефакт өзүмө бир сыйлык берем. Мындайча айтканда, аткарсам ушундай кылам, аткарбасам мындай болот. Ошондо сага ошол максатыңды, койгон максатын аткарууга сага түрткү, өбөлгө болуп берет да. Бул эми ошондой нерсе. Эң сонун чындыгында. Жакын күндөрдө демек Максат байкенин чачы жок көрөбүз, же болбосо сыйлуу жерде отурганын көрөбүз достор. Ооба достор, антан бизге керек. Аябай кызык, мага деле аябай кызык болуп атат, мен жанында отурам. Эмне болот экен деп, мен да чыгабыз, Максат байке менен чыгып бирге болобуз. Анан достор, сөз мүмкүн. Сөз мүмкүн. Бак анда деп кой. Урматтуу достор, эгерде сиздерде дагы ушундай бир суроо болсо, биз булар айгызга берсеңиздер болот, комментарийга жазыңыздар. Биз кийинки YouTube боюнча достор боюнча. Ооба. Кийинки видеолорубузда атайын ушул агайдын интервьюларды алганга арнайбыз кийинки видеолорду достор. Анда эмесе, агайыбызга ийгилик каалайбыз, чачыңызды сактаңыз агай. Ооба, буюрса максатыбызга жетпейбиз. Ушул 3 күндүн ичинде коюлган максатыбызды кийинки роликтерде айтабыз, Ооба, антан көрсөңүздөр болот. Жеттик, жетпедик. Көрөсүздөр. Анда эмесе достор, кийинки роликтерде көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Ассалому алейкум достор. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мынакей Москва шаарындагы майрамдык маанай деп койсок болот. Мынакей ушундай ёлкалар менен тооздуктап аябай эле Москва шаарынын элеринин маанайлары беш экен. Мен колдон келишинче ушул маанайдан силерге бөлүшүп кеткенге аракет жасайм достор. Анда эмесе, биз менен чогуу болуңуздар. Айтылуу Аяз ата. Аяз ата совсем колдоп калды. Ушундай толтура элде. Арка. Аз бул жака чыгып көрөбүз, бул жакта эмне бар экен? Жаш балдар үчүн аянтча. Москва шаарындагы майрамдык маанай дал ушундай деңгээлде экен. Дагы да биз кезиндүү улантабыз. Жаңы жыл келди шаттанган. Vassohoy.
Oz эле сиздер менен өз Biz бүгін мұндай шайктерден қанша бір оңға жақын саттық, жақсы эле болду. Буюрса бар алдыда дагы көрөбүз, достор. жаңы жыл келди шатта. Анда эмесе бүгүнкү видеобузду дал ушул жерден чыйдыктайбыз. Фильмди көргөндөр достор. Сак аман туруңуздар. Билге туруп алга.